Tolar turat eriyegen muzdары askalangan uç jağı uçu uzak tataldıktı jеңчүлөр ulu meken uldары kızdары jakşılık ümitте жүргүлө жүрүшкө ömürdün kubatı öçpös ot jagalı Assalamu alaikum. Urmаттуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalının kattaloочулары. Булырды мен 1983-жылы кайсы бир журналдан көрүп калып, өзүмчө оон чыгармыш болуп, ушунун оонун чыгарып, анан Жалал Абад педагогикалык окуу жайына тапшырганымда ар ким ырырдаш керек экен, үндүн угуу жөндөмүн текшериш үчүн сулуху деп коет экен. Анан ошондо ушул ырдырдап, мен ошол педучилищага аңгемелешүүдөн өтүп, ошол педучилищанын студенти болгонмун, достор. Тилекке каршы бул ырды ким чыгарганын, калган куплеттерин да унутуп калгам. Автору белгилүү эле автор болчу. Эгерде билсеңиздер, ушунун сөзүн жазып, авторун айтып берип койсоңуздар, ушу 82-83 жылдары белгилүү Ала Тоо журналын окучумун ал кезде. Анан Кыргызстан маданияты деген жумалык газета бар эле. Ошону окуйт элем. Ушул эки журналдардын биринден чыкканда ошол автор керек болуп турат. Бүгүнкү сөзүбүз, достор, мен бул ырды эмнеге ырдап чыктым? Мен абдан ушул акыркы кездери жаштарга ыраазымын да. Мен эле эмес, кыргыз эли баардыгы ыраазы болуп турса керек. Ушул мына жаштар демилге борбору, жанагы Центр инициативных групп деп, ошол группасы абдан чоң кызматтарды кылып жатышат. Ушул интернеттен көрүп жатабыз. Арачалашып, өлүм менен күрөшүп, ушул врачтарга жардам берип, доктурлар барбай калган жерлерге өздөрү жетишип, абдан ушул жаштарыбыздын демилгелери, демилгелүүлүктөрү мени шыктандырып, ушинтип азыр ошол эски бир ырды эсиме түшүрүп ырдатууга туура келди да, достор. Кечээ бирөө жазып коюптур, кечээ да мен ырдап койдум элем. Айбайке ырдабай эле койбойсузбу деп. Дагы бирөөсү жазыптыр, силер Мотуев экөөң ырдабай эле койгулачы деп. Эми Мотуев канчалык деңгээлде ырдайт билбейм, ал кишинин деле ырдаганга таланты болсо ырдай берсин, сүйүнгөнүнөн аны ким кой дейт. Каалаган азыр эркиндик, достор. Эми жакпаса укпай эле койгула. Бирөө дагы мынтип коюптур, айныптыр бул дагы дейт. Дагы бирөөсү жазыптыр, булкунасың го дейт. Ошо булкунасың го деген киши жаман сөздөр менен жазып койгон экен, мен блокко коюп койдум. Булкунам. Мен анткени сүйүнөм ушул биздин артыбыздан келе жаткан жаштарыбыз, демек биздин келечегибиз бар экен да. Мен ушул жаштарга абдан ыраазымын. Ушул демилгелүү жаштар группасына өзгөчө ыраазычылык билгизип кетейин. Депутат болом, анан кийин ойлонуп көрөйүн деген сөзү жок эле. Демилгесин көтөрүп ушул жаштар иштеп жатышат. Мына азыр да жүгүрүп жүрүшсө керек, байкуштар. Силерге абдан чоң ыраазычылык, таазим, урматтуу жаштар. Силер бар жашоо сонун болуп, мындай мага окшогон байкелериңер, агаларыңар булкунуп ырдайт экен, сүйүнөт экенбиз. Бизге окшогон аксакалдарды булкунтуп ырдатып, сактап жүрө бергиле. Биз дагы силерге колдон келишинче баш көз болуп, жардам берип, бири-бирибиз ынтымак. Ушундай ынтымак болсок, кандай гана кыйынчылык болбосун, бөлүнүп жарылбай, түндүк түштүк дебей, бай кембагал дебей, сен ал партиясың, мен бул партиядамын дебей, биз сөзсүз түрдө чыгып кетебиз, сөзсүз жеңебиз. Биз ошол ырда айткандай улуу мекен уулдары, кыздары, ал кезде Советтер Союзу улуу мекен бизде ойлогонбуз, бирок биз кыргыз эли дагы улуу тарыхы чоң улуу элдерденбиз. Биз улуу мекендин
tukumdarыбыз ошол улуу чоң кыргыз каганатынын силер ошону эч качан эсиңерден чыгарбай ушул нерсе сөзсүз болуш керек. Биз улуулукту кантип кайра колго алабыз? Биз терең билим менен азыр билим ушул санарип билими келди. Ушул санарип билиминде биз артта калбайбыз. Сөзсүз түрдө эл кылган нерсени биз да кылабыз. Тилдерди үйрөнөбүз, бардыгын кылабыз. Алдыга сөзсүз кетебиз. Мен бүгүнкү айта тургандыгым ушул жаштарга ыраазы болуу менен эле бирге дагы бир мындай ой, идея пайда болуп калды да, урматтуу жаштар. Бул сөз силерге гана тиешелүү. Кандай десем, ушул сиздердин демилгелүү жаштар деген кыймылыңыздарды көрүп, ушул демилгени эми ушул бойдон өчүрбөй, кайра ушул эстафетаны алып кетсек, ушул мына эртең мына пандемия азыр жеңилейин деп калды. Сөзсүз түрдө жеңебиз. Сөзсүз түрдө жеңебиз муну. Эртең ушул жакшы кыймылдар эстен чыкпай, ушул демилге өчпөй, эми ушул нерсени демилгелүү жаштардын ушул багытын коррупцияга каршы бурсак, демилгелүү коррупцияга каршы демилгелүү жаштар кыймылы же болбосо ушул демилгелүү жаштардын коррупцияга каршы группасы, тобу ушундай сыяктуу ушул коррупцияга каршы ушул демилгелүү жаштар күрөшсө. Мен айтып кетет элем, мен мына өзүмдүн каналым Десин ТВ платформасын сиздерге берейин. Демилгелүү жаштар уюшулгула, эмки күрөш, чоң күрөш болот бул. Ушул пандемия кандай күрөш болсо, бул мындан дагы өткөн чоң күрөш, биздин кендирибизди кесип жаткан, кыргыздын келечегине балта чаап жаткан коррупция деген жети баштуу желмогуз 7-кабат ак үйгө чейин чыккан, кичинекей балдарыбыздан чоң адамдарга чейин бардыгыбыздын мойнубузду кысып турган ажыдаар балекет бар. Урматтуу демилгелүү жаштар, ушул балекет менен дагы согушушубуз керекпиз. Ушул балекетти жок кылмайынча биздин келечегибиз жок. Ал жок болмоюнча биздин шайлоодо добуштарыбыз сатылат. Ал жок болмоюнча кыйналабыз. Ал жок болмоюнча жакшы кызматтарга бара албайбыз. Ал жок болмоюнча адилеттүү сот болбойт. Ал жок болмоюнча жашоо болбойт, жашоонун өзү. Ошондуктан урматтуу жаштар, силер биздин келечегибиз. Силер биз ойлогондон дагы күчтүү, адилеттүү, үмүттөндүргөн жаштар экенсиздер. Дагы бир жолу ыраазычылык айта кетемин. Ушул эмки биздин согуш майданыбыз театр военных действий деп коет армияда, ушундай күжүрмө сөз менен айтканда. Эмки биздин күрөшүүчү өзүбүздүн күчтү көрсөтө турган жер ушул коррупция болуш керек, сөзсүз түрдө. Урматтуу жаштар, биз эч качан келишпешибиз керек коррупция менен. Кандайдыр бир факты болобу, эч качан коркпой, ушул кыргыздын келечеги үчүн ошол фактынын бетин ачып, сүйлөп, кандай маалымат болбосун, мына каналга жөнөткүлө, мени менен жеке байланышкыла, каналга жазып ушундай коррупция боюнча маалымат болуп калды байке, могу телефонго чалыңыз, WhatsApp менен десеңер, мен дүйнөнүн кайсы бурчунан болсо дагы чалып силер менен аракет кылышка, сөзсүз түрдө бир көпчүлүккө чыгарууга аракеттенемин, достор. Ошол адамдар айтмакчы, мен булкунамын. Анткени артыбызда жаштар бар экен, бизди булкунтат. Биз булкунушубуз керек. Отура бербей, бул айнып калып турго дейт, анан бирөө чегип алганго дейт. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, кандай сөз менен айтканыңарда дагы менин каналыма кирип көрүп жатасыздар. Рахмат. Анан мен көп анча-мынча уят сөздөрдү айткан адамдарды, мындай копол сөздөрдү айткандарды жазып коем. Мен чекмек турсун, мен өмүрү тамеки чеккен адам эмесмин. Тамекини да чеккен эмесмин. Чекпейм дагы, силерди дагы чек деп айтпаймын. Бирок мен булкунамын, мен сүйүнөмүн, анткени биздин артыбызда ушундай демилгелүү жаштар бар экен. Ырдаймын, кааласам. Бул биздин канал. Кече бирөө айтыптыр, менин каналым дебей, биздин деп айтсаңыз деп. Мен ошол нерсеге абдан сүйүндүм. Ушул мен чыгарып койгон каналга адамдар тең орток болуп, кожоюн болуп, ушул өздөрүнүкү деп ойлоп, мен сүйүнөмүн ушул. Менин ушул чыгарып койгон бир жаман каналды адамдар
Jürөгүнөн kabul alıp buna 500 adamday adam sözsüz göröt. 35 bin 34 bin подписчиги болгону менен 500 adam sözsüz göröt. Men мындай эле сүйлөп койсом. Ошол азырынча ошол 500 adam же болбосо ошол 34 bin adam ушул силердин каналыңар биздин деген сөзүңөргө мен абдан сүйүндүм. Бул биздин жашообуз, бул биздин келечек. Бул биз баарыбыз ушул келечек үчүн күрөшүшүбүз керек. Ушул биздин канал ушул коррупцияга каршы күрөшүүнүн бир булагы болуп берсин. Биздин канал, мен айтамын, бул саясатка деле көп кийлигишпейм. Саясат сасык казанында кайнабашыбыз керек. Бирок биз күрөшүшүбүз керек. Депутат боломун деп жүгүрүп, бүгүн 4 жолу сүйлөп алып эле, анан эртеси күнү мен депутат болом деп чыгып атышат. Депутаттыкка барбай, мындай бир элге кызмат көрсөтө турган жигиттер, кыздар барбы? Бар болсо мына каналга атыңарды жөнүңөрдү жазгыла, ушул демилгелүү жаштар коррупцияга каршы деп туруп бир кыймылды баштайлы, ушул нерсени кылалы. Биз кыймыл менен гана элге кызматыбызды көрсөтөлү достор. Мен мына каналым сиздер үчүн ачык. Уюшулгула, башчыңарды дайындагыла. Мына бул биздин башчыбыз, ушул демилгелүү жаштардын коррупцияга каршы күрөшө турган бир кыймылынын түздүк мына биз деп туруп айткыла, айталы, элге жарыя кылалы, фондубузду ачалы. Финансы жактан демилгелүү болуп, эч кандай бир коррупциясы жок, туп-тунук суудай, Ала тообуздун акактай суулары бар. Ошондой бир тунук жаштар келгилечи. Коррупцияны жок кылалы. Кыргыздын келечеги үчүн, биздин кендирибизге балта чаап жаткан келечеги үчүн. Анан дагы мына сөздү азыр көп сүйлөбөй бүтүрөйүн. Мен кечээ дагы бир ушундай өзүбүздүн мындай өзүмөн кандай десем, тилектеш адамдар менен, досторум менен сүйлөштүм. Мени абдан ойлондурган нерсе, кедей кембагал, карапайым адамдардын балдарынын келечеги, жаштар ушундай карапайым чөйрөдөн чыккан жаштардын мен келечеги абдан ойлондурат. Мен анткени өзүм ошондой карапайым чөйрөдөн чыккам, өзүм окугам, өзүм жүгүргөм, өзүм иштерге киргем, өзүм ушул Россияга келгем. Өзüm kanalda açkam, özüm süylөгөм, ушинтип өз тагдырымды өзüm басып келе жатамын да. Кыйынчылык кездери болду. Мени бирөө окууга өткөрүп койгон жок, өзүм өттүм. Мени бирөө жумушка киргизип койгон жок, өзүм кирдим, өзүм чечимдерди чыгардым. Ал эми көп карапайым адамдардын балдары, ата-энелери чагы дагы жетпейт ошо баланы окууга. Сен 5 жолу алтын медаль менен бүтүп, жогорку окуу жайга окуганың менен сенин ата-энең сага 1 тыйын акча таап бере албай, кыйналып, же Кыргызстанда жумуш жок, окуп жүрсөң сен окууңду да окуй албайсың. Келечегиң жок сенин. Урматтуу карапайым адамдын балдары. Ошон үчүн кандай кылыш керек? Аракеттенип бул нерседен чыгып кетишибиз керек. Бул система азыр коррупцияланышкан система болуп, байдын балдарына ылайыкташтырылган. Байдын баласы бай болот экен. Байдын баласы, депутаттын баласы депутат болот экен. Ал эми карапайымдын баласы канчалык билимине карабай мага окшоп тентиреп калышы мүмкүн экен. Ушундай нерсе болбош керек. Мына азыр демилгени көтөрүп жатасыздар. Ушул күндүн нуру баарына тең тийиш керек. Баарына тең тийиш керек. Качанга чейин башкарманын баласы кыйын болот, качанга чейин байдын баласы бай болот. Мен кыйналган жокмун, мен мынткен жокмун, мен мынтип жүрдүм деп мактанышып сүйлөшүшөт. Андай болбош керек достор, андай болбош керек. Мен байдын балдары, мен силерди жаман дебейм. Силерде дагы жакшы адамдар болушу мүмкүн. Бай балдарын жакшы окуйларга окутат экен. Кичинекейинен ошол түрк лицейлеринде алдыңкы билимдерди берип, сонун окууларга, чет өлкөлөргө жөнөтүп, кедей кембагал карапайымдын балдарын ким карайт? Карапайымдын балдары силерди эч ким карабайт. Өзүңөрдү, акылыңарды, башыңарды иштеткиле, арак ичпегиле, криминал жакка барбагыла, билим алгыла, билим гана силерди алдыга чыгарат. Мына мен дагы ушул билим алып, аракет кылып, азыр дагы үйрөнөмүн деп келатамын. Көп нерседен аркада калып кеткенбиз, урматтуу жаштар. Силерге эч ким жардам бербейт. Өзүңөр жардамыңарды берип, өзүңөрдүн кендириңерди өзүңөр кесмейинче. Анткени мен ошол жолду басып өткөм. Менин досторум бар, ушундай жолду басып өтүшкөн. Силер өзүңөр гана өзүңөр үчүн, Кыргыздын келечеги үчүн туруп беришиңер керек. Урматтуу карапайым адамдын балдары. Байдын балдарын атасы жардам берет экен. Айткандай ошо чет өлкөлөргө окууларга жөнөтүп, алардын жумуш ордулары болот экен. Аларга даяр, эч кандай конкурс, эч кандай сан ариптик тестирлөө менен өтүшпөйт. Алардын льготасы бар, алар кирип кете берет.
Antkeni anın toğday olgan atası turat, toğday olgan tuğgandары turat. A sizlerin артыңарда kim turat? Ошон үчүн силер чогулуp, биримдик болуp, коррупция менен күрөшүп, аеосуз күрөш керек, аеосуз коркуп калбаш керек. Көп болсо камайт, көп болсо 10 жыл отурасың, көп болсо 5 жыл отурасың. Бирок сен кыргыздын келечеги үчүн, адамдын келечеги үчүн кызмат кыласың. Менин бүгүнкү айта турган сөзүм ушул достор. Биригели. Депутат болобуз деп, андай болобуз деп жүгүрбөй эл үчүн кызмат кылалы. Мен дайыма кызматтамын. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.